Вассалату вассаламу аля расуллах. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан мани да'a малайса лаху фалайса минна. Ошонун эле валя табаттау ман қаадаху минан нар раваху муслим екен. Демек, азыркы заманда биз наглость первое счастье деп алганбыз билесиңерби? Наглыйлар болсо эле, мындай өктөм болсо эле, бир нерсе сөз өтө турган болсо эле, мындай бир же болсо мындай таанышың бар, танкасың, тааныш жок, маңкасың деп бар го. Ушул мындай бир бизге мындай сиңип калган да. Заманың бөрү болсо, бөрү бол, түлкү болсо, түлкү бол деп да ушул нерсе да кирип кеткен да. Эми ушул мусулмандарда ушул түшүнүк болбош керек деп пайгамбар айтат да. Бул силерде мындай түшүнүк болбош керек, силер мындай жашабасыңар керек деп пайгамбар айтып атарсаң. Эми дейт, кимде ким өзүнө таандык эмес нерсени, өзүңө сеники эмес ал. Кайсы нерсе болсун, ошону меники деп доо кылса, пайгамбар айтат, карап турлайм. Анда ал бизден мусулмандарды эмес дейт. Жана жөн эмес экен да. Манка минан нар, жана ал тозоктон өзүнүн ордун даярдайбыз. Манка ошо ордун, ошо кай жерде тура турган жерин өзү тандасын деп айткан экен. Азыркы мезгилде бир тууган үйүн тартып алуу, бирөөнү тиешеси жок, мураска тиешеси жок нерсе мисалы алса, бир жетим калган баланын үйлөрүн, жерлерин тартып алуу, малын тартып алуу деген азыр обыденный нерсе болуп калды. Күнүмдүк эле бир иш сыяктуу болуп калды да. Ошо мезгилде мисалы өзүнө кереги ал анык эмес. Ал по праву анык эмес. Мураста шарият боюнча Кудай алдында анык эмес да. Бирок ошол нерсени бул меники деп ошону өзү тартып алып, ошонун балдарына мурас кылып калтырып аткандар бар. Бул чынында шариятыбызда, исламда, мусулманчылыкта негиз кыргыз элинде делечи, жетимдин малы, бирөөнөн тартып алган малды адал деп айткан эмес. Бул арам болот. Дагы бир жерде ким дейт, эч бир укугу жок туруп, бир адамдын бир алакандай жерин айдап алса, же ошол жер бул меники деп ала турган болсо, тозокто ордун тапсын деген пайгамбарыбыз. Адамдар тозок менен коркунуч оор болуп калды да. Бирок мен бир нерсени айтам. Ушундай бир чоң бир аалым өткөн да. Мына ошол эки ушундай деп айтат. Мен дейт, канча деген адамдарды көрдүм, баарлаштым. Бирок бирөө дагы бирөөнүн малын алып бактылуу болгонун көргөн жокмун дейт. Же ошолор тартып алып, мен бактылуу болдум деп айткан жок мага дейт. Эмне үчүн десе, эми эгерде ошол адамдын тиги дүйнөсүндө эле бара турган жери тозок болгон болсо, ал өзүнүн ордун табаткан болсо, демек бул дүйнөдө кантип, мисалы алса, бул жерге бир от жага турган болсо, анын ысыктыгы тийип турат туурабы? Ошонун түтүнүн жыты бул жерге келип турат. Ошондой эле ошол тиги дүйнөдөгү анын бара турган жайы, бул дүйнөдө эле ошонун ысыгы, ошонун түтүнү, ошонун сасыгы ал адамга бул дүйнөдө тиет деген сөз да туурабы? Кимде ким бирөөнүн акысы жок. Мисалы, жанакы Бишкекте мисалы бирөөнүн жерин 10 кишиге сатып ийип, өзүмдүкү депчи, квартираларды өзүмдүкү деп сатып жиберип, ошондой эле мисалы канча кишилерди ыйлатып, сыздатып, жанагындай бир кооператив ача коюшуп, жанагындай бирөө жердин бирөөнө мынтип коюп, система түзө коюп, мондай пирамидаларды кылып алып, бирөөлөрдүн акчасын тартып алып, жыйнап алып туруп анан кийин жок болуп кеткендин баардыгы теңчи, силер ошолорду эметпей эле эми көңүл бурбагыла аларга. Анын ордуна пайгамбар айтат мынакей, алардын ору ал жөн эмес экен да. Алар ошол жерде кай жерде болуп турат, мындай стол, мисалы макаат деген сөз мындай экен да, бул олтургуч да, мынакей олтургуч. Ошол мисалы алса, тамак иче турган столдун түбүндө стул болот туурабы? Бирөө деректе отурган болсо стол болот. Мисалы мен да стулда отурам. Ошондой эле дейт да, анын орду бар деген сөз. Ошол кайсы жерде болот, кайсы тамак жейт, анан кайсы нерсени колдоно тургандыгын Аллах Таала ошонун элчиси аркылуу айтып койду. Бир дагы бирөөнүн акысын жеген адам жыргабайт экен, такыр эчтени унутпагыла. Керек болсо эмне үчүн шариятыбызда көчөдө бир мисалы 100 сом же 1000 сом таап кала турган болсоң, ошол нерсени эмнекен, бул кимдики деп кабар бериш керек. Жөн эле көчөгө чыгып, анекдот болуп кетет, кимдики деп болбойт андайчы. Аны деген чоң базарга барасың, мечитке барасың, эй туугандар, ким акча жоготту дегенде,
Анан кийин айтаттар, мен акча жоготтум, канча сом эле деп сурайсың да. Ал мисалы болсо айтпайсың сомунчу. Анан 500 сом дейт да, а жок сиздики эмес экен дейсиң. Ал 1000 сом жолгон болчу да. Эми ошону айтып бир нече күн жүрөсүң. Анан кийин ошол эки бир нече күн эч ким таппай турган болсо, ошону атайын сактай турган аманаттар бар. Мен болуп барганымда бир нерсеге аябай көңүл бурдум, анан аябай ыраазы болдум да. Бир гостиницанын ичине бар, Меккеде аманатка бир нерсе кетип бараткан жерим чыдап койдум аманатка. Анан чыгып кетип калдым. Мен примерно канча десем бир автобустар чыгып кете турган жерге барганда карасам баягы аманатты сактап турган адам аркаман дикилдеп чуркап келиптир. Анан колума мындай талон берип атпайбы. Сиздин аманаттын эме номери ушул экен депчи. Анан айтып атам, мен эмне кереги деле анан деле алып белем десем, жок дейт, бул аманат да дейт да. Карасаң, бул аманат. Көрсө, биз мындай аманат деген нерсегечи бирөөнүн акысы, мисалы, бирөө өлдү, өлөрдүн алдында айтып атканда, мисалы, эй балам, сен мисалы бир тууганым, сен мен балдарымды жакшылап карап кой. Мен бир тууганым жакшылап карап кой. Мен болду балдарым жаш калып калды, ушуларды карап кой десе, мисалы. Жолсу мен өлбөй эле койсун. Кошунаң деле болсочу, мону карап коюңуз деп чытай турган болсочу, уже бул ал автоматически аманат болуп эсептелет. Ошо сизге мындай доверие кылды деген сөз да. Эми ошол сен ошонун акың сен өзүңүн үйүңдө турган балдарыңан да көбүрөөк болуп калды. Сен аны Кудай акысынын алдында акы кылып аманат кылып алдың деген сөз да. Демек, кимде аманатка кыянат кылган болсо билесиңерби, 200-лүктүн бир белгиси деп айткан пайгамбарыбыз. Бирөө аманатка кыянат кылса, ошол некен ал адам субханалла 200-лүктүн бир белгисин таап ал дейт. Мисалы, эмеде айтат, бирөө аманатка сизге 1000 сом чытады. Аманат деп. Эми сенин чөнтөгүңдө 1000 сомдон 10 бар болчу да. Кээ бир алымдар айтат, силер дейт, ошол 1000 сомдукту көп акча бар экен билип туруп, силерге бирөө берип турган болсо, ошо номерин жаттап алгыла дейт да. Эми башка деле 1000 сом берип койсоң болот. Но бирок субханалла ал номери бөлөк да. Ушунча деңгээлдечи мындай такыбачылык мусулмандар ушундай болот да. Биз эч качан субхана бирөөнүн акысына кирбейбиз, бирөөнүкүн тартып албайбыз. Ошон эмес бирөө бизге аманат кылып бир нерсе чытай турган болсочу, биз ошону көздүн карегиндей сактайбыз. Анткени ошол көзүбүздүн карегиндечи ошонун аманаттын аркасында бизге түбөлүктүү бейиши, түбөлүктүү тозок жатат да. Биз коркконубуз ушул экен, бул дүнүйдөн коркпойбуз биз. Мусулмандар арстан сыяктуу да. Ошон үчүн да не будете деп мындай арстанды ойготпогула дейт го. Арстанды ойготпош керек да. Ошон үчүн биз динибизде биз арстанбыз, эч кимден коркпойбуз. Бул мейл дүйнө баардыгын чогулуп келсин, мисалы алсачы, баардык нерсени тартып алып кетип калсын, бирок субханалла биз динибиз үчүн турабыз. Турабы? Демек, биз кимбиз? Биз мусулманбыз, биз момунбуз, субханалла. Биз айта беришсин мейли, мусулмандар момунт кетти, тигинтип кетти, момунт Аллах акбар дадат. Айта беришсин алардын баардыгынчы. Билесиңерби, мөмөлүү даракка эмне болот? Таш атылат. Ошондой эле ислам күндөн күнгө мусулмандар көп, субханалла. Жанакындайлар болсо атып атат, алар эчтеке кыла албайт, билесиңерби. Биягын чапса, биягын чыгарат, биягын чапса, биягын чыгарат, биягын чапса, биягын чыгарат. Ушундай да. Демек, качан ушундай болот? Мен бир нерсеге баягы аябай таң бердим. Жөөт бар го, биздин жөөт. Азыркылар, мурункулар деле. Мына ошол бул 70-жылдары, 80-жылдары, 90-жылдары болгон өзүнүн бир жөөттөрдүн бир президенти болгон экен. Ана ошол бир журналистке суроо берет экен да. Силер билесиңер дейт да, мусулмандар акыртуу силерди жеңет. Десе, билебиз дептир. Эмне коркпойсуңар десе, булардан коркпойбуз дептир да. Биз мурункулардан коркчубуз деген экен. Эмне десе, эгер азыркылар мурункудай болгондо дейт, биз коркмокпуз деп айткан экен. Мурунку сахабалар, мурунку табииндер, мурунку субханалла мусулмандар кандай болгон? Алар чыныгы мусулман болгон да. Алар Кудайдан корккон, бирөөнүн акысына кирген эмес, бирөөнүн өткөн эмес, бир тыйын үчүн тоголонгон эмес, бирөөнүкүн тартып алайын деген эмес. Алар үчүн дүнүйө ушунчалык нерсе болгон, кереги жок нерсе болуп, акырын бурчка тээп коюп басып кетип калган да. Айткан бул дүйнөнүкү депчи. Биз болсо тескерисин жооп калдык азырчы. Баары меники. Керек болсочу, мындай көздү жумуп делечи, Кудай сактай көр деп ары түкүрүп туруп, Кудайдан кечирим сурап алам деп турчу, урдап коебуз. Чын, азыр ушундай байкасаңар, ушуну байкап атасыңарбы? Кудайдан кечирим сурап коюп туруп, мисалы алса, арам деле болсо жок кое бересиз. Эмне үчүн? Ошон үчүн биз алсыз болуп баратабыз. Арыстан жүрөгү жок да. Арыстан жүрөгү жок.
Ошол себептен субханалла шариятыбыз такыбатчылыкка көңүл бурат. Кудайдан корк дедим. Айнама кунта. Кайсы жерде болбо, Алладан коркуш керек да. Кайсы жерде турбасын. Ушундай. Эгерде бирөөнө керек болсо, бирөө жерди тартып алаткан болсо, бирөөнүн үйүн тартып алып, бирөөнү алдап бир нерсе кылып аткан болсо, ошону мындай даже жанына жолобогула, кошуп койбогула мындай. Даже керек болсочу мындай жанакындай кол коюп берип койбогула. Документиңерди берип койбогула. Бир нерсе кылбагыла. Анткени себеп ошонун аркасындачы ар жана чоң бир бала жатарын унутпашыбыз керек. Аракет кылабызбы иншалла? Өзүбүздү асман менен жерден чоң болгон тозоктон куткаралы. Өзүбүз деле эмес, үй бүлөбүздү куткаралы. Бир туугандарды, үммөттү куткаралы. Аракет кылалы. Азбыз дебеңиз. Мен кыла албайм, тигилер көп болуп кетти. Жок. Бирөө, бир баатыр мисалса. Кудайдан бир корккон бирөөчү. Керек болсо бир мамлекеттин басып келе жаткан болсо токтотуп койсо болот. Билесиңер ушуну. Эгерде чыны жүрөгүндө баатырлык барган болсо, күнөөдөн таза болгон болсо иншалла. Аракет кылабыз, Амин. Субханак хамдик. Ашалла анта астагфирука ва атубу илейк.